Атым Гүлнара Наркулова. Инстаграмдан уктук. Былтыр как раз ушул убакта бир баланы эшитип келип информация алып кеткенбиз. Кандай болот, кандай жок деп. Анан ишенбей ошо менен Алтай дегенде келдик. Марттын башында келип очередке жазылып кеткенбиз. 2 миллионго турганбыз. Анын 25%-ин төлөдүк. Андан тышкары 4% бул жактагы иштеген жумушчулардын эмгек акысы бар экен, аны төлөдүк. Үйдү Новопавловкадан алдык. Жаңы бүткөн, жакшы жер, жакшы үй алдык, Кудай буйрса. Үй өзүмө оформление болду, азыр жаңы бүтүрдүк. Документ бүттү, акчасын бердик. Булардын эмеси жакты десем, булардын бул жерде иштеген кыздар, балдардын аябай мындай адамгерчиликтүү, жакшы балдар, кыздар иштейт экен. Анан ишеничтүү дагы, ишенсе болот. Ишенип эле келип жазылып алышса болот да. Аябай жакшы. Ооба, жок, азыр 100% ишенсе болот. Биз да ошо башында ишенбегенбиз, ишенсе болот. Бирок бир эмеси, үй саткандар бирок чындыгында өтө кыйнайт экен. Эме ишенбестен биз андайды билбейбиз деп. Анан түшүнгөндөр бат эле бүтөт экен эме документтери. Ошо биз көп үйлөрдү көрдүк, ошо документтеринен аябай кыйнады да, эме биз ишенбейбиз, андайды билбейбиз деп. Бирок ишенсе болот экен, 100% жакшы. Ишенгиле, келип алгыла, жазылгыла. Ошо биз мындай квартирада жашагандарга өтө ыңгайлуу, өтө жакшы экен. Мындай квартирада бирөөгө акча төлөгөндөн көрө өзүңөргө төлөп үй алсаңар болот экен. Ишенсе болот, аябай жакшы. Келип жазылгыла. Эч кандай коркунучтуу эмес жок. Бул жерде иштеген жумушчулардын баарына терең ыраазычылык, аябай жакшы иштешет экен. Буну негиздеген эл аманга да чоң рахмат. Бизди эметип аткан менеджерибиз Элизага да чоң рахмат. Анан чуркап жүрүп документибизди бүтүрүп берди. Юрист баланын атын да унутуп калдым. Ал балага да чоңдон чоң рахмат. Баарыңарга ишиңерге ийгилик.